Барыңыздарга кутман таң, замандаштар. 3 саатка бет алдык. Кызыктуу маек, кызыктуу сюжет бардыгы сиздерди күтүп жатат. Кесиптешимде абдан даярдан алыптыр. Каякты көздөжүн деп атасыз? Анткени йога сүйүүчүлөрдөнмүн. Анын ичинден мыкка турууну мен бүгүн биринчи жолу жасап көрөйүн дедим. Анткени атайын адисти да чакырдык элек. Мыкка чыгуунун пайдасы жана зыяны туурасында кеп кылыш үчүн йога менен машыгуучу Ширин Исқақованы студиябызга чакырып алалы. Саламатсызбы? Хош келипсиз. Маанайыңыз жакшыбы? Айтор кесиптешим эртеңден бери даярданып атат. Ширин айым отуруңуз. Мыкка эле турам деп мен абдан ушул күттүм сизди-чи бүгүн. Рахмат. Деги эле ушул пайдасы канчалык деңгээлде пайдалуу? Йога мыкка туруунуму? Йога мыкка туруу бул мен 2,5 айдан бери практикалап атам. Бул аябай жакты мага. Сонун психотехника экен. Адамдын өзүнүн ички потенциалын ачканга, ден соолукка пайдалуу инструмент экен. Анан аң сезимди өстүргөнгө да жакшы инструмент экен. Мен азыр өзүм бул йога мыкка тургандагы сезимдеримди айтып берейин. Биринчи менде өзүм башка психотехникалар менен кол иштеп 11 жылдан бери келатсам деле йога мыкка биринчи турарда корктум да. Бутум ооруйбу, кандай сезимдер болот депчи. Анан ар бир адамда негизи мындай коркунуч сыяктуу ойлор болот экен. Ошолорду биз жеңе алсак эле бул йога мыкка туруш оңой эле экен. Мындай суроо болушу мүмкүн да. Курулушка колдонуп жүргөн мыктар эмеспи депчи. Мисалчы бизди көргөн замандаштарыбыз ошо үйдөгү чогултуп мыкка туруш. Жок. Бул атайы йога мыктар экен. Булар жанагы эле курулуш материалындагы мыктар эмес. Булар анатомический мыктар деп аталат экен. Анан могул биздин девайстын ушул йога мыктын өзгөчөлүгү, могул мыктар мындай кырсаң кармап көрсөңүздөр, мынтип кыймылдатып амортизация болуп турат да. Анан бул дагы бир садху деген йога мыктар бар экен. Мен аны интернеттен көрдүм, бирок аны колдонуп көргөн жокмун, ага туруп көргөн жокмун. Ал мындай амортизация болбойт экен. Бул амортизация болгон үчүн таманды койгондо тамандын формасын алып, анатомический формасын алып, буга көнүп калуу, адат болуп калуу болбойт экен да. Берки мыкты деле айта албайм, ага деле көнбөсө керек. Көп эле йогтор аны колдонушат экен. Ал деле жакшы мык болуш керек. Садхуну ага да бир убакыт болгондо туруп көрөм. Анан мен ушу Кудай таалам буйруп, ушул техникага алып келип койду. Бул девайсты Александр Брат деген Москвадагы мастерибиз өзү Тибеттен окуп келип, ошо цигундар менен машыгат экен ал киши дагы. Анан мастер экен, духовный практикалар боюнча. Анан ушул мыкка туруп Москвада вскрытие реальности деп, метафизическая смерть личности деп сабактарды өтөт экен. Анан анын окуучусу биякта Камила Алибаева. Мен ошол кыздан үйрөндүм. Ал Камила Алибаева орус тилде бул йога мыктардан сабак өтөт экен, вскрытие реальности кылып. Анан мен дагы ошол Simple центрге барып, алар менен иштешип калып, анан туруп көрүп, жагып калып, анан муну ар бир адам туруш керек экен, ар бир адам ошол ичиндеги коркунучту жеңип, сезиниш керек экен, ички потенциалын ачканга жардамы чоң экен деп, анан кыргыз тилде сабактарды өтүп баштайм деген ниетим турат азыр. Мындай суроо. Ошол бардык эле адамдар тура алабы же балким бир оору менен өнөкөт оорусу барлар турганга болбойбу? Буга кош бойлуу айымдар турганга болбойт. Эпилепсиясы оорулар бар тургандар болбойт. Жүрөгүндө, денесинде жанагы темир инструменттер менен операция коюлган болсо, жүрөгүндө жанагы эмелер коюлат го, бир тетиктерчи, ошондойлорго болбойт. Мунун мекени каяк болуп? Ошондо Тибетти же? Жок, бул негизи Индиядан чыккан инструмент экен. Историясын окусам,
ошо Индиядан чыгып, бул илгертен эле колдонуп келатылган баа жеткис бир адамдын өзүнүн ички дүйнөсүн таануусуна керектүү ушундай методика экен да. Биздин ата-энелерибиз багы көп айтат го, таштактуу жерди баскыла, ташты баскыла, кумду баскыла деп. Демек пайдасы бар турбайбы? Пайдасы бар, ооба. Бул тамамда дагы 70 миңден ашык точка бар деп айтат экен. Бирок ошонун баарына да массаж болот бир чети. Бирок мунун максаты ал массаж эмес. Бул мыкка туруунун максаты канча мүнөт же канча саат туруу эмес. Бул мыкка турууда адам аң сезими менен иштейт, сознание менен. Сознаниядағы ойлордон арылуу, анан ошо медитативдүү абалды кармануу жана ошол абалда жашап үйрөнүү, ойлорду жок кылууга былайбай чоң секирип берчү, аң сезимди жашоого алып келе турган күчтүү техника экен. Мисалы үчүн мен азыр коркуп турам. Бул нерсени кантип жеңишим керек? Бул нерсе мен мыкка турганда жоголуп кетеби? Бутумду сайып алат, азыр бутум ооруйт деп атам да. Бул ар бир эле ушул мыкка турам деген адамдын бир сознаниясына болсо керек, муну кантип жокко чыгарам? Бул негизи болот, ушундай мыкты көргөндө, мык жөнүндө сөз болгондо, бул закон ченемдүү эле көрүнүш экен. Устуку, мындай деп. Бутумду эме сайып алып, канап кетпейби деген көп эле адамдар ушундай суроо берет. Анан кийин канча мүнөт туруш керек деген да суроо берет. Булар туура эмес суроолор да. Буда адам ички өзүнүн ички дүйнөсү менен, ички сезим менен иштегендиктен буда ошо коркунучту өтүш керек да. Биздин коркунуч бул акылыбыздан эле жаратылган нерселер болот экен. Негизи адамдын мүмкүнчүлүгүндө чек жок экен. Биз ошо мүмкүнчүлүгүбүздү колдонгонду билбей эле акылыбыздан жаратып алган ойлордун коркунучу менен эле жашай берет экенбиз. Бирок адам жаңы нерсени үйрөнүп атканда биздин мээ бизди мындай коргош үчүн ошондой коркунуч берип турат экен да. Бирок биз ошол коркунучтан өтүп өзүбүздүн ким экенибизди тааный алсак, ички дүйнөбүздө адамдын бул сырткы эле физикалык денеси эмес, адамдын ичкинде чоң сверхдуша деген бар, мен дегендер бар. Ошону сезиниш керек экен да. Макул эми, мен даярмын, Ширин айым, кесиптешим, мен макулмун. Жүрүңүздөр эми. Ошончо болуп калды. Бир көргөндө мен даярмын. Келиңиз байкап көрөлү. Азыр буга турганда шашпаңыздар. Буда шашылбаш керек. Анан ойду топтош керек. Оюбузду өзүбүздүн ички дүйнөбүзгө коюп туруп, Мен сизге жакыныраак турайын. Сиз да турасыз биз менен. Мен да турам. Сиз өзүм эле турбай, өзүм турбай, анан сиздерди кантип тургузуп коймок элем. Азыр турганда биринчи сол буттан турушубуз керек. Бир аз оюбузду топтоп алышыбыз керек. Оюбузду топтоп, мен күчтүүмүн. Мен колуман келет. Мен өзүмө ишенем деген сезимдер менен турушубуз керек. Анан секирип түшүп кетпеш керек. Буда өтө резкий кыймылдарды кылбаш керек. Өтө өзүбүздү аңдап сезип, ар бир сезимибизди, акылыбыздагы ойлор кантип иштеп атат, ички дүйнөбүздө эмне болуп атат, ошону сезишибиз керек. Кесиптешим колунан кармасам болобу? Жок, болбойт. Ар бир адам өзүнө гана ишениш керек. Макул эми. Терең дем алып, сол бутты акырын коюп туруп, бисмилда. Салмакты сол бутка өткөрүп туруп, анан экинчи бутту коюшубуз керек. Анан уш жерде бир аз ооругандай сезимдер болот. Ошону колду ушалап, оюбузду экинчи буттука өтө албай жатам да. Өтүш керек. Бул өзүбүзгө болгон ишенимди күчтөндүрөт. Анан бул өзүбүздүн коркунучтарды аттап өткөнгө чоң техника. Аракет кылып көрүңүздөр. Сол буттан баштасаңыздар. Койбойсузбу? Мен эмне кара сизди мырза дейт. Мен салмактуу болуп атпаймынбы? Бул жерде сиздер азыр оюңуздардын баарын бутуңуздарга алып келип алыңыздар. Сиз оюңузду жүрөгүңүзгө алып келиңиз. Дем кирип, дем чыкканга коюңуз. Ошондо сиздер турганга оңойрок болот. Кана эми. Кана Назира, сиз кыйынсыз.
мени кармаласаңыз. Бири бирибизге тийишпейбиз. Ар бир адам өзүн менен өзү иштеш керек, өзүн түшүнүш керек. Ички дүйнөсүндөгү процесстердин баарын иретке келтириш үчүн ар бир адам өзү гана өзүнө ишениш керек. Кана азыр бул экинчи бутума күч келип атат. Аракет кылабыз. Буттардагы яркий ощущенияларды сезбеш үчүн, ойдун баары бутка кетип калбаш үчүн кулактарыбызды ушалайбыз, колдорубузду ушалайбыз. Антип турганга да болбойт негизи. Сиз өзүңүздү алдап атасыз. Туруңуз, андай болбойт, сиз өзүңүздү алдап атасыз. Өзүбүздү алдаганда биз өзүбүздү тааныбайт экенбиз. Биз өзүбүздү таанай элек, биз түшүнүп атасызбы? Биз ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланышыбыз керек. Кана эми биз сымыла. Колубузду ушалайбыз. Оюбуздун баарын дем кирип, дем чыкканга коебуз. Кармабайбыз эчтекени, өзүбүзгө эле гана ишенишибиз керек, өзүбүзгө эле таянышыбыз керек. Бирөөгө бир нерселерге амандар, аман. Тамам. Мен бутум Бул жерде ой топтогонду үйрөнүшүбүз керек. Ойдун баарын ички дүйнөбүзгө, сезимдерибизге коюп, эмнени сезип атабыз, жүрөгүбүздө эмне болуп атат, дем кирген, дем чыкканга коюп туруп, өзүбүздү сезинишибиз керек. Анан секирип кайра түшкөндөн кийин уже турганга бул кереги деле жок. Бир жолу туруп, ошо боюнча акыркы бир 20 мүнөткө чейин турушубуз керек. Ошондо биздин сознаниябыз ачыла түшөт. Ошону сезиш керек. Буда энергия көтөрүлөт, ошону туура иштеткенди үйрөнүшүбүз керек. Сиз канча убакта ушул нерсеге келдиңиз? Мисалы үчүн азыр биз мындай эмени сезип атабыз. Бутубуз кандай оор болгону, бутубуздун сайылганы. Бул ошол акылдан эле жаратылган ойлор. Негизи муну бир туруп эле ошол сезимдерди сезип, түшүнүп алса болот. Бул ошо 20 мүнөттүн ичинде эле боло турган нерсе. Андан ашык турганын кереги жок. Буда ошол сезимди эле сезиниш керек. Ички чистый сознанияга келген учурду сезиниш керек. Акыл тазалана түшөт ойлордон. Негизи эле ушул көптөгөн ооруларды таман аркылуу айыктырса болот деген чын. Оорулар дагы будан кете баштайт экен, иммунитет күчтөнөт экен. Өзүбүзгө болгон ишеним күчтөнгөндө эле көп нерседен биз арыла түшөт экенбиз. Биякта өзүбүздүн нукура жаратылыштан жаралган өзүбүздүн табиятыбызды тааныйт экенбиз. Дагы деле эме таркап баратат акырындык менен. Мындай. Ошондой сезимдер болот, бирок бул акылдан эле жаралган ойлор, ошону биз акыл менен сознанияны иштегенин түшүнүшүбүз керек. Биз чистый сознание экенибизди сезинишибиз керек. Разымын. Кайра турбай эле коюңуз, Нурделет мырза. Отуну көндүрүп аткан замандаштар. Анткени муну кайра тура берсе, биздеги тамандагы нервтер мындай тупикке келип калат экен да, анан биз керектүү нерсени сезинбей, оюбуздун баары эле чачыранды болуп, кайра эле акылдын ойлоруна азгырылып кетет экенбиз. Замандаштар, бул нерсеге мындай даяр болуш керек экен, психикалык жактан дагы, духовный дайын болуш керек. Моралдык жактан дагы, анткени өзүңүздүн жан дүйнөңүз, аң сезимиңиз даяр болмойын, бул нерсеге туруу мүмкүн эмес экен, чынында эле. Мен турууга аракет жасадым. Сиздер дагы туура аласыздар деп ойдом, бирок ага чейин бир аз да болсо билим алыш керек экен. Бирок сөзсүз түрдө ушул нерсеге туруп көрүңүздөр. Мага жакты. Буга биз азыр кыргыз тилинде өткөнгө, бул кыргыз калкыма жайылткым келип атат. Анан кыргыз тилинде өткөнгө мен теориясын дайындап атам. Буга сөзсүз теориясын 4-5 сааттык теориясы болот. Ошону өтүп туруп, анан кийин ортодо дагы эме гимнастикалар болот, медитациялар болот. Ошолорду колдонуп туруп, анан ошолорду түшүнгөндө тургандар туруп кетет. Мисалы үчүн мында кесиптешим кайра бутун коюп атат. Мен азыр койгум келбей эле да. Мен койгум келбей эле азыр. Биздин мээ ошондой опасность деп бизге мындай көрсөтүп турат да, бирок ошону биз түшүнүп, андан өйдө чыгып кетишибиз керек да, сознаниябызды расширять этип. Салмактуу кишилерге канчалык деңгээлде коркунучтуу маселени? Коркунучтуу эмес. Коркунучтуу эмес, э? Сиз салмактуу эле эмес, сонун эле турасыз. Өзүңүз алдап атасыз, ого, мени кошо алдап. Бирок мен турдум, эч нерсени кармайып, ошол нерсени жасадым. Бир күндө канча жетиштүү?
негизи буга азыр турдукпу, эми бир жумада бир жолу туруп койгон жетиштүү. Күндө турганда биздин тамамдагы нервтер эми мындай сезимдерин жоготуп, анан баягы ички дүйнөбүздө сезчү, чистый сознанияны сезбей эле биз эме туура эмес кылып алат экенбиз да. Буга ашыгыштын кереги жок, муну сезиниш керек. Анан бир жумада бир жолу турсак жетиштүү. Золотые часы деп коет. Ошол ар бир турган сайын өзүбүздүн ошо аң сезимибиз өскөнүн, кеңейгенин сезет экенбиз кадимкидей. Тынчтыкка келип, гармонияга келип, жашарып, ден соолук чыңдалып. Жашарып десеңиз кесиптешим күлбөйт. Демек мен сөз турам деген окшойт да. Карасаңыз, Анан бул жерде ошо ойду башкарганды үйрөнүш керек. Көңүл буруубуз каякта болсо, внимание каякта болсо, где ваше внимание, туда течет ваша энергия дейт да. Бул жерде ошо көңүл буруубуз азыр только бутта боло берсе, бутубуз ооругандай сезиле берет. Бирок ошол учурда биздин мээде нейрондук жиптелер пайда болот экен да, жаңы нерсе үйрөнүп атканыбыздачы. Эгер биздин бутубуз ооруп атат деген нерсени программа кылып салсак, аны канча турсак деле ошондой сезим боло берет да. А биз ошону туура мээге программа кетириш үчүн жылмайып, это всего лишь яркие ощущения деп өзүбүздү күчтүү экенибизди сезинип көндүрүшүбүз керек да. Анан цирктен да кээ бир номурларды көрүп калабыз го, мыктын үстүндө туруп, анан мыкка да жатуу. Жатуусу да бар экен, бирок мен жатып көрө элекмин. Бул девайстарым кече эле келди. Ошо телевиденияга чыгардын алдында экөө келип калды. Москвадан заказ кылдым буларды. Бирөөнүн мурун өзүм үчүн алдыргам. Азыр эми эл менен иштеш үчүн булар мага дагы керек, дагы алдырышым керек. Кымбатпы? 30 000 рубль. Ширин айым, сизге учурунан пайдалап бир азчылык билдиребиз. Бул да өзүнчөсү жогоруда айткандай мындай яркий эмоция болду. Мен акырын түшө берейин. Түшкөндө дагы Ой, стале түшө элек белеңиз. Түшкөндө эти отуруп туруш керек мынтип. Анан сразу эле резкий движенияларды кылбайбыз. Эмне сиз айткан жоксуз мага? Мен деген түшүп кетпедим. Мен деле балким ошентип көндүрмөкмүн. Дагы деле балким тура бермекмин. Яркий. Ошо теорияны абдан өтүш керек да. Бутты акырын алып, анан мынтип коюп туруш керек. Мынакей. Биз билгенден Андан аркы кыймылдар анан акырындан улана берет турбайбы? Биринчи ошол баягы өзүбүздү көндүрүп жанагы буга турганда бир катарсис болот. Катарсис бул биздин ошо оюбуз жөн эле ички дүйнөбүздө монтип чачыранды болуп, түшүп кет, эмнеге туруп атасың деп ошо мээ менен акылдагы ойлор ошондой бир эмеге келет экен да. Анан ошодон өтүп кетип, мен өзүм күчтүүмүн, мен деген колуман келет. Ушул элеби, бул всего лишь яркие ощущения деп өзүбүздү ишендирип өтүп кеткенде, буттагы ал яркие ощущения маанилүү болбой калат да бизге. Чоң рахмат, эң сонун кеңеш бердиңиз, эң сонун ачылыш кылдыңыз, анан аягында ушинтип жаап коет экенбиз. Жаап коюш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, йога машыктыруучусу Ширин Исхаковага өзгөчө ыраазычылык, мына ушундай мыкка туруунун пайдасы туурасында кеп кылдык. Биз болсо эс алып, кичине отуруп туралы. Рахмат сиздерге. Табыс рахмат.